Саламатсыңарбы? Адам өзүн жеңүү аябай оор да. Өзүңдүн кемчиликтериңдин үстүндө иштөө, өзүңдүн кыла албай атканыңды, жасай албай атканыңды же бир аз дараметиң жетпей аткандыгын, кемчиликтериңди кабыл алуу жок деп биз дайыма эле кача берет экенбиз да. Андай эмес, мындай эмес, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, анан бул минтпегенде минтмекмин, анан ата энем башка окууга тапшыртканда кыйратмакмын деген сыяктуучу. Бирок шылтоо таап көнүп калыптырбыз да кичинекей кезибизден. Ошондуктан качан оңолобуз биз шылтоо айтпай калганда, качан оңолобуз биз бирөөлөрдү өз жашообузга күнөөлөбөй калганда, ооба деп кабыл алып, тескерисинче эч кимден эч нерсе күтпөстөн бир гана Аллахтын жардамы менен алдыга умтулууда жакшылык бар деп айтат элем да. Адамдын жан дүйнөсү ошондой бир ушакка, бирөөнү жамандаганга, бирөөнүн кемчиликтерин айтканга, критикага жакын да. Эмнегедир ошондойлорду сүйлөшсөк өзүбүзгө келип калабыз, кыйын болуп калабыз, ал кишинин жанында өзүбүздү бийигирээк сезип калабыз. Бирок мен айтат элем, качан жашообуз оңолот биз бирөөлөрдү критика кылбай калганда, бирөөлөргө сын такпай калганда, ал андай, бул мындай деп көп адамдардын кемчиликтерин айтпай калганда. Байкайсыздарбы, биз ар дайым кемчиликтерди айтуунун, бирөөлөрдүн үстүнөн сүйлөп, бирөөлөргө кыйын болуунун үстүндөбүз да. Келгиле антпейбиз. Бирөөлөргө таарынып жүргөн болсок, аларды кечирүү эң эле биринчи кадамыбыз болот экен да. Кантип кечиребиз? Ооба, оор ойлоп жүрөсүздөр, мен аны эч качан кечирбейм, ал мага мындай кылды, тигиндей кылды деп. Ал сизге кылбашы деле мүмкүн. Болгону сиздин оюңузда ошол нерселер бар болчу. Сиз ошондой кабыл алдыңыз. Бул сиздин кабыл алууңуз, бул сиздин оюңуз, бул сиздин таарынычыңыз. Ооруп калсаңыз сиз ооруйсуз. Бул дүйнөдөн өтүп кетсеңиз сиз өтөсүз. Бирок таарынткан киши эмес. Андыктан бүгүнкү күндөн баштап кемчиликтердин үстүндө, таарынычтардын үстүндө иштейли. Эгер Аллах баарыбызды кандай күнөө кылганыбызга карабай кечирип аткан болсо, биз эмнеге пенделердин майда чүйдө айткан сөздөрүн, жасаган иштерин кечирбешибиз керек. Өнүккөн өлкөлөрдө бири-бирин сүзүп алышса, чыгып кечирим сурашып ушинчет да. Же болбосо кетип баратканда деле бирөөнө бирөө тийип кетсе, ой кечирип коюңуз деп. Биз эмнегедир ушунчалык жан дүйнөбүздү негативге толтуруп алганбыз да. Өзүбүз оңолмойн, жашообуз да оңолбойт, өлкө дагы оңолбойт. Биз ар дайым мамлекеттен күтүп атабыз. Жок, сен эмне кылдың? Сен өз ден соолугуң үчүн эмне кылдың? Жок эле дегенде күндө канчадаган литр канды берип, иштетип, сенден токтобоймбу, кичине эс ала турайынбы дебей иштеп аткан жүрөгүбүзгө рахмат айттыкпы? Биздин бир таанышыбыздын бөйрөгү ооруп калды. Гемодиализ алат экен. Жумасына 3 жолу 10 миңден. Ошол сиздин бөйрөгүңүз жумасына 30 миң сомдук нерсе аткарып атканын биз ойлондукпу? Кудайга 1000 мертебе шүгүр, биз угуп атабыз, көрүп атабыз. Биз баса алабыз, кыздар, балдар. Мени көрүп аткан баардык инстадагы, интернеттеги. Келгиле жашообузга ыраазы болобуз. Келгиле бүгүнтөн баштап рахмат дегенди үйрөнөбүз. Келгиле бири-бирибизге жакшы сөз айтканды үйрөнөбүз. Жамандап деле бүттүк го. Ким жакшы? Эч ким жакшы эмес. Сиз эле жакшысыз, баары жаман, ал мындай, ал тигиндей. Качан оозубуздан жакшы сөз чыгат? Ошол эле комментарий кээде айтышат. Мени пиарлап коюңузчу, мени антип коюңузчу, мени минтип коюңузчу, мага жардам берип коюңузчу деген сыяктуу,
анан атайын аккаунтуна кирип карайм да, ал мага жакшы дагы комментарий жазып койгон эмес да, өмүрүндө жаман дагы жазган эмес. Анан биз эмне үчүн өзүбүз бир нерсе кылбай туруп башкалардан суранабыз да. Андыктан бүгүнкү күндөн баштап, эгер сен жакшы сөз уккуң келсе, жакшы сөз арна. Жакшы адамдар сага жакшы мамиле кылышын кааласаң, сен жакшы мамиле кыл. Бирөөлөр сага жардам беришин кааласаң, сен жардам бер. Сүйүү кааласаң, сүй. Келгиле, эч нерседен, эч кимден кайрым сурабастан жакшы жашаганга үйрөнөбүз. Байкайсыздарбы, ар бир кесиптин профессионалы эң мыкты акча алат, көп акча алат, мыкты орунда. Сиз дагы жасаган жумушуңуздун эң мыктысы болбойлубу? Үй жыйнасак дагы жакшы жыйнап, үйдү иш жуусак дагы жакшы жууп, окуп аткандарыбыз окууларыбызды жакшы жасап, окуп, сизге жакпаган факультет болсо дагы жок дегенде ошону үйрөнүп алсаңыз, сиз кийин дагы бир кесиптин ээси болуп каласыз. Адам качан ичинен майда чечимдерди чыгарганда жашоо өзгөрө баштайт. Ошондуктан эң эле биринчи келгиле наалыганды токтотобуз. Келгиле жамандаганды токтотобуз. Келгиле бирөөлөрдүн көңүлүн оорутканды токтотобуз. Эгер сенин ар дайым көңүлүң ооруп атса, анда жашоону кайра тизмектеп карап, сени мындай деп айтты деп айтып келген кишинин өзү сенин досуң эмес деп эсептейм. Чыныгы достор сенин көңүлүңдүн оорушун каалабайт. Ошондуктан чыныгы досту табыш үчүн сен дагы чыныгы дос болушуң керек жашоодо. Күнүңөрдүн жакшы өтүшүн каалайм. Мен силерди жакшы көрөм. Эң эле жаман жери канча миллиард кишилер бар, миллиондогон улуттар бар. Анын ичинен таза кыргыздар, ошол 3 миллион дегерегибиз да. Ошондо дагы бири-бирибиздин бутубуздан тартышып, бири-бирибизди жамандашып коюп отурабыз. Келгиле жакшы болобуз. Жакшынын жакшы деген бир ат бар, кууса жеткис дейт. Жаман деген бир ат бар, жууса кеткис. Жакшы аттуу, жарык жүздүү болгонго Кудайым насип кылсын. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайм.